Саламатсыздарбы, урматтуу Назар News маалымат порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз 28 ноябрда боло турган шайлоо боюнча Бишкек шаарынын тургундарынан сурамжылоо жүргүзөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. У нас вопрос очень легкий по поводу выборов. Вы будете участвовать на выборах? Да, конечно. Сөз. Кайсыл кандидатты тандадыңыз? Тандай элекпиз, дагы карап атабыз. Мурдакы шайлоого караганда азыркы шайлоо өзгөчөлүктөрү барбы деп ойлойсузбу? Билбейм. Ошондой эле го дейм. Сизден сураныч. Шайлоого быйыл катышасызбы, барасызбы? Катышам. Шайлоого, э? Да. Ошол мисалы мурдагы шайлоого караганда быйыл шайлоодон эмне күтөсүз өзгөчө? Эми таза шайлоо болот деп атат, эми таза шайлоо болот да. Күтөм. Кандидатты же бир партияны тандадыңыз? Тандадым. Өзгөчө көрүнүшү бар да. Өзгөчө эми билбейм, эми таза шайлоо болсо бизге да жакшы да. Эмеси оңолот. Шайлоо учурунда кандидаттар көрүнүштөргө кабылдыңызбы? Ооба. Акча албаска же кандай? Эмнеге алам акча? Жок. Ошол шайлоого? Жок, прилагать эткендер болуп атат, бирок. Болуп атат. Анан баягы айтып атпайбы, коррупцияга жол жок. Быйыл өзгөчө сөздөр айтылды да, коррупция тууралуу. Ошол сөздөрдү сурадым да, ошол шайлоого карата кыргыз элине кайрылуу. Эмне сөзүңүз бар эле? Эми кыргыз элине эми жаша таза шайлоо керек да, мисалы турабы? Анан прилагать эткендер бар, мисалы. Ага эметкен жокпуз. Мисалы менин балдарым дагы вообще андайга эме кылбайт. Аябай честный. Мен дагы өзүм эме кылбайм. Мисалы быйыл таза шайлоо болот деп коет. Все равно ага акча прилагать этип атышпайбы, турабы? Все равно мен ойлойм, баары таза шайлоо болбойт. Анткени мына депутаттар өзлөрү эле, мурунку депутаттар өзлөрү эле акча прилагать этип атышат. Өзлөрү болбосо дагы башка через эме аркылуу прилагать этип атышат, мисалы. Таза шайлоо эметкен жок, бүт эле акча таратып атышат азыр. Мен өзүм көзүм менен эле көрүп атам аны. Шайлоо тууралуу суроо. Быйылкы шайлоого катышасызбы? Катышам сөз. Анан мурдагы шайлоолордон эмнесинин өзгөчөлүгүн күтүп атасыз? Мен жылда шайлоодун бир нерсесине таң калам. Саат 5ке чейин бийликтин партиясы артта жүрөт дагы, 5тен кийин эле 6-7де бийликчил партиялар бардыгы эле биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү местен алып ээлеп калат да. Ошол табышмакты күндө изденим келем. Ошону тапканда айтып берем. Ошол табышмакты атасыз да, ошол быйылкы шайлоодо ошо коррупциялык көрүнүштөргө учурадыңызбы? Өтө көп. Өтө көп. Жеке өзүңүз көргөндөн болдубу, болгон жокпу? Эми шайлоо болгондо айтам да. Жок, алдын ала агитация жүрүп атпайбы? Агитация жүрүп атса, кечиндеги эле YouTube'дан көрдүм, амманда бетме бет көргөн жокмун. YouTube'дан башкаларды мактап, Атажүт Кыргызстан бул дүйнө жүзүндөгү эң сыйкырдуу партия экен. Ошону айтып атат. Биз да оозубуз ачып атат, эртең айдап келип жерге могу жерге коюп коебу деп. Жок, ачып. Быйылкы шайлоодо кимди шайладыңыз? Шайлайсыз да? Эмне үчүн? Себеби? Кыргызстандын келечегин ойлогон жакшы жаштар шайлайм. Жаштар шайлайм. Ошол шайлоодо мындай өзгөчөлүк барбы? Күтөсүзбү? Өзгөчөлүктөр быйыл күтүп атам, бирок ишенич тактаса жакшы эле. Шайлоо тууралуу кыргыз элине кайрылуу. Добушуңарды эч качан сатпагыла, келечегиңерди ойлогула, өз балдарыңардын келечегин сатпагыла. Шайлоодон мурдагы шайлоолорго караганда мына өзгөрүү күтөсүзбү? Болобу деп сиздин оюңуз? Эми бар, но если честно, ишенбейм да. Быйылкы шайлоого барасызбы? Жооп берип койдуңуз? Мен айылда барбайм го. Барбайсыз, андай быйылкы шайлоодон өзгөчөлүк күтөсүзбү? Ооба, күтөм. Күтөсүз. Ооба. Негизи сиз канча жаштасыз? 19да. 19да. Быйылкы шайлоодо мындай коррупциялык көрүнүштөргө учурадыңызбы? Жок, быйыл учура элекмин. Андайга каршымын да. Шайлоого карата кыргыз элине кайрылуу сөзүңүз. Жок, рахмат. Шайлоо тууралуу бир-эки суроо береличи эжекеже. Быйылкы шайлоого катышасызбы? Ооба, катышам. Быйылкы шайлоодон мындай өзгөчөлүк күтөсүзбү? Мурдагы шайлоолордо караганда. Ооба, буюрса. Себеби баары мындай тартип менен болуп атат десек болот. Ошол кандидат тандадыңыз, партия тандадыңыз. Себеп эмнесине карап тандадыңыз? Ыйман Нуру деген партияны тандадым. Себеби келечекте ачык, таза иштейт деп ойлойм. Ал жакта да максаттуу барды. Анан ошол шайлоого карата кыргыз элине кайрылуу сөзүңүз.
буга чейин көптөгөн шайлоолорду башыбыздан өткөрдүк. Ар бир шайлоолордо ошол тандаган партиянын кылдат карап, алардын программаларын, ар кандай эмне максаттары бар, ошолорду карап, анан туура тандаса дейм. Добушуңуздар. Здравствуйте. Вопрос по поводу выборов. Здравствуйте. Вы будете участвовать на выборах? Обязательно. Какого кандидата вы выбрали? Ой, это же три кандидата, еще не знаю какого конкретно. А почему? Я читаю их, что они хотели бы сделать для страны, и сравниваю по пунктам. Поэтому вот так. Было ли такое, что вам предлагали деньги? Нет, никто. А об этом слышали? Слышала. Как вы думаете, в этом году выборы пройдут без коррупции или нет? Думаю, на этот раз нет. Здравствуйте, можно вопрос? Очень легкий. По поводу выборов. Сизге суроо берсек болобу, жеңил эле. Шайлоо боюнча эле. Жок,